Жаш курагы 65 жашта ошону менен биргеликте өзүнүн чыгармаларын кыргыз YouTube каналына арнап, канчалаган миллион просмотрду бул жактан жасап отурат. Жалпы каналында миллиондон ашык просмотр жана 9000ден ашык катталуучу. Көйгөйлүү нерселерди жазат экенмин да. А сизди 2 адам эмес, миллион адам көрүп атпайбы YouTube'дан, туурабы? Үнүңүз миллион адамга жетип атат да. Мен ойлоп калдым, бул бала болбогондо менин деле ушу талантым ошо бойдон эле көмүлүп калмак. Ассаламу алейкум бардыгыңыздарга. Азыр бизде катардагы окуучубуз болуп отурат, бирок бул жакта караңыздар YouTube'тун жаш курагына чектөө жок экендигине Дилде апабыз далил болуп отурат. Жаш курагы 65 жашта ошону менен биргеликте өзүнүн чыгармаларын кыргыз YouTube каналына арнап, канчалаган миллион просмотрду бул жактан жасап отурат. Жалпы каналында миллиондон ашык просмотр жана 9000ден ашык катталуучу. Анда эмесе өзүңүздү бир сыра биздин көрүүчүлөргө тааныштыра кетиңиз. YouTube'га кантип келип калдыңыз? Негизи эле чыгармачылыгыңызды YouTube'га салууга идеяны сизге ким берди? Ошо саламатсыздарбы? Мен ошо YouTube каналынан көп нерселерди үйрөнүп, көп нерселерди чыгарса болот экен. Ошо мен YouTube каналыма келип калганымдын себеби ошо июнь айында менин кызым окуп калды Азирет Алдан. Анан окуп атам апа деп эле күнүгө окуйт. Анан бул Азирет Алы аларга мотивация бериш үчүн, шыктандыруу бериш үчүн аларга конкурс жарыялаптыр. Келиним экөө окуп алып эле күнүгө эле аракет кылат, күнү түнү уктабай эле аракет кылышат. Анан алар өздөрүнүн конкурска жетпей калышты. Анан апам эмне кылабыз деп эле ошентип айтып калышты. Анан мага үйрөткүлөчү. Мен аудио кеп бияктан угуп жүрөм YouTube'дан. А мен өзүм чыгармаларым бар эле. Ошону окуп көрөйүн деп бул бала бардыгын ийне жибине чейин YouTube'га кандай кирет, механизмдердин бардыгын үйрөтүптүр. Келиним менен кызым жардам берип мени сүйлөтүштү. Сүйлөгөндөн кийин ошол элдин катмарына ошо менин чыгармам азыркы көйгөйлүү нерселерди жазат экенмин да. Ошо көйгөйлүү нерселер азыр керек экен. Мен ошо чыгармалар ошо азыркы жаштарды бул балам айткандай каарыларды деле ыймандуулукка чакыруу, адамгерчиликке чакыруу сыяктуу чыгармаларда. Анан ошол мен ойлоп калдым, бул бала болбогондо менин деле ушу талантым ошо бойдон эле көмүлүп калмак. Мисалы үчүн булактын көзүн бирөө ачпаса, ал булактын көзү ачылбайт. Жанындагы бак-шактар көгөрүп гүлдөбөйт. Ошо мендеги жаткан ушу жашым өтүп калса дагы талантымды чыгарып, элге жарыялап, элдин көп алкоозуна ээ кылып, комментарийлер, жакшы комментарийлер жазыла баштады. Мен ага шыктанып жаздым. Анан эмне үчүн YouTube дүйнө жүзү боюнча пайдаланып аткан YouTube каналын биздин кыргыздар пайдаланбаш керек. Алардан түшкөн долларлап бекер акча деп атышат. Ошолор долларларды биздин балдар, кыздар албаш керек. YouTube'га окугула, жазылгыла, үйрөнгүлө демекчимин. Алыскы райондогу, алыскы айылдагылар көп таланттар бар. Мисалы үчүн таланттуу келиндер бар, таланттуу балдар бар, таланттуу жаштар бар, кыздар бар. Мага окшогон кемпирлер деле бар экен. Эми ошолордун бардыгы ушу YouTube каналынан окуп, анан өзүнүн чыгармачылыгын элге, журтка пайдаланып, элге берип, андан пайда алса жаманбы? Мен элиме, журтума ушундай биз ситуациябыз азыр кыргыз элинин Садыр Жапаровго рахматым айтам. Жакшы оңолуп келатат. Өнүгүү жолунда ошонсо дагы материалдык жактан аябай жардылар көп. 5 кол тең эмес. Азыр нанга жетпей, чайга жетпей отургандар бар. Мисалы үчүн ашыкча той чыгым кылмак тургай ошо тойду кредит менен жапкандар бар. YouTube каналына катталып, үйрөнүп, сабак алып, өзүңөрдүн талантыңарды чыгарып, аракет кылсаңар, ошо тойлорду Кудай таалам ошо мынияктан эле бекер акчадан тердеп жер чаппайсыңар. Белиңер ооруп огород кылбайсыңар, талаада уй кайтарбайсыңар. Маданияттуу жол менен эле акча тапса болот экен. Мен ошону айтмакмын. Ошо Азирет Алы балама рахмат. Патриот бала экен. Ошо өзүнүн эн атасына, бир туугандарына жакшылык кылып, алардын бардык мүдөөсүн аткарып, кайра элинин, журтунун мүдөөсүн аткарып аткан ушул балага рахмат. Мунун аркасы менен канчалар Кудай таалам тарабынан ырыскы берилип, нан тузун актап жеп атышат. Оңой жол менен жеп атышат. Мен ушу элимди, журтумду чакырат элем, аракет кылыңыздар. Дүйнө эли аракет кылып, дүйнө эли байып аткан акчадан өзүңөрдүн талантыңарды, шыгыңарды пайдаланып, ошо YouTube'дан окуп,
анан пайдалансаңыздар болот экен. Жакшы турмушка жете элейт экен. Айтканыңыз келсин. Анан сиз YouTube'дан канча убакытта монетизацияга жеттиңиз кирешиге? Мен тез эле жеттим. Ушу ачылбай жаткан таланттар көп да. Мисалы үчүнчү, мен өзүм деле ошончолук элге ушундай чыгармам жагып кетет деп ойлогон эмесмин. Мен классикалык чыгармаларды окуп баштаганда, ал эми азыркы элдердин көйгөйлүү турмушуна классикалык чыгармалар өтө кызыктырбай жатат да. Азыркы көйгөйлүү маселелер кызыктырып атат да. Мисалы үчүн балдардын өзүбүздөн балдарыбыздын ыймансыз болуп калганы, кайрымсыз болуп калганы, аялдарга зомбулук, кыздарга зомбулук кылганы, жаштуу балдарга зомбулук кылганы, эн аталарын карыялар үйүнө жеткирип койгону, бул ушунчалык көйгөйлүү маселе экен да. Ушул көйгөйлүү маселе кай тараптан чыгып атат? Эмне болгондо адам умандуулукка тарбияланат. Ошону чыгармам аркылуу элге берейин дегем. Бирок менин максатым орундалды. Комментарийге ушундай чыгармаларды көп жазыңыз, тарбиялык мааниси чоң экен, мүмкүн болсо кино тарттырыңыз деген сыяктуу сунуштар түшүп атат. Анан ошо мен ким аркылуу ушу элдин талабына жооп бергидей идеалык чыгарма жарата алдым, ушу YouTube аркылуу жарата алдым дедим. Мен элге кантип таратат элем? Элге үнүңүз жетип атат, ушул YouTube аркылуу жетип атат. Эл ошол элдин ыймандуулукка чакыруу боюнча көп сабактар жок дегенде, мен 5 кишиге, 2 кишиге ыймандуулукка чыгармам аркылуу жакындатсам да, мен чоң ийгиликке жеттим деп ойлойм. Ийгиликке ушу YouTube аркылуу жетсеңиздер болот. Сизди 2 адам эмес, миллион адам көрүп атпайбы YouTube'дан, туурабы? Үнүңүз миллион адамга жетип атат да. Каналыңызда карасак, миллиондон ашык просмотр кылыптырсыз. Бул жакта мынакей 1 миллион 149 миң адамды, мындайча айтканда, угуучуңуз бар экен да, сиздинчи? Ооба. Анан чындыгында мен дагы сиз менен сыймыктанып отурам. Анткени көпчүлүк адамдар YouTube'ду жаш куракка чектелет, муну жаштар гана үйрөнөт, жаштардыкы гана деши мүмкүн, бирок чындыгында дал ушундай сиз сыяктуу мындай бир таланты ташкындап турган, бирок ошону кантип элге жар салам деген ойдо болуп тургандар болсо, анда YouTube жол ачык дейт элем да. YouTube'га салдыңыз, сиздин өзүңүздүн ичиңиздеги болгон, мисалы үчүн, бул жакта бүт баардыгы, караңыздар, баардыгы мындай бир ойдон, мындайча айтканда, сиздин оюңуздан чыккан чыгармалар, туурабы? Ооба. Анан мунун баардыгы, элестетиңиздер, таланты бар адам болсун, мейли таланты жок адам болсун, бирок элге үнүн жеткирем деген адамдар болсо, YouTube аркылуу элге дагы кайрыла алат, ушундай просмотрларды жасай алат. Балам, бирок таланты жок кыргыз деген жок болбойт экен да. Бардын таланты бар. Илимий эме боюнча, аныктама боюнча, ар бир адамга 2% талант берилет экен да. Ошо 2%ти өнүктүрүп, аракет кылып алыш бул адамдын өзүнөн экен. Аракет кылышсын, видео тартышсын, кандай кызыгып көрүп атабыз. Ошолор кетсе эле өзүнүн материалдык жактан каалаганын орундап алса болот экен да. Талант бар. Ар бир кыргыз элинде талант жок деп эч айта албайм. Эпостун океаны Манасты жараткан кыргыз эл, бул деги эле дүйнө жүзүндөгү элде Манасты жараткан жаратуучу болгон эмес экен. 20-жылдын Гомер деп Грециянын эле бир эпосу, ал 20 миң эле сап экен, ошону 20-жылдын Гомери дептир. А бизге миллионго жакын болуп атпайбы? Ооба да. 500 миңден ашык сап болуп атпайбы? Ошо Манасты жараткан улуу эл кантип эле 2% талантты өнүктүрө албасын? Аракет кылыңыздар. Бардык Кудай Таалам бирөөнү огороддон талант берген, бирөөгө тазалыктан талант берген, бирөөгө илим билимден талант берген, бирөөгө мына ушу баламдай болуп 26 жашка чыга элек жатып, дүйнөнү кыдырып, эл журтун ушундай дүйнөлүк деңгээлдеги абалды эл журтуна жеткирип, кычык кучукта жаткан бизге окшогондордун сугарып, ошону менен ырыс кызын азыктандырып аткан ушу балама окшогон таланттуулар чыгат экен. Элим аракет кылса, бардык адам таланттуу азыр. Туура айтасыз. Анан бул жактан ошол сиздер ютуберлер үй бүлөсү экенсиздер. Анан ютуберлер үй бүлөсү болгондо кандай экен? Сиздин кызыңыз дагы, келиниңиз дагы, өзүңүз дагы ютубка контент салып атасыз. Канча убакыт бөлөсүз, мисалы, бир видео салуу үчүн? Эми бул ютубтан коркпой эле койсо болмок. Коркпой эле коюп эле, баягы эме ар бир адам укуктуубуз да пайдаланганга. Ушу менден эмне чыгат дейсиң, менден жок андай болбош керек экен. Дароо эле жигердүү түрдө эле кириңиздер ютубка. Баламаны окугула. Анан бул
ютубка келип калганымдын себеби чындыгында эле мен кызым менен келиним окуду, алардын балдарын бактым. Анан кийин бул Азиреталы балам аларды мотивация бериш үчүн, шыктандыруу үчүн конкурс жарыялаптыр. Конкурска чыгабыз деп 3 күн эмгектеништи, күнү түнү экөө жарышып. Эки конкурстан күчтүүлөр бар экен. Күчтүүлөр алып кетти. А мен келиним менен кызым жетпей калды. Анан жетпей калгандан кийин мен чычалап баштадым. Ушунчалык окуп, балдарыңарды мага бактырып коюп, мен деле аудиокитеп окуп көрөйүн, чыгармаларым бар да менин аудиокитеп чыгарып атышат го деп анан кийин эметсем баягы ийне жийине чейин өздөштүрүп үйрөнүп алышыптыр. Мени тартышты. Анан аудиокитеп окугандан кийин аудиокитебим элге жакшы кабыл алынды. Анан ушу YouTube аркылуу жакшы кабыл алынгандан кийин мен да ушу чындыгына келгенде мыналар 1 айлыкка жетпеген эле чыгармаларым, 1 айга жетпеген убакытта иштедим. Ошончо да ошончо просмотр, подписчик топтодум. Анан ошол мени көргөндөн кийин алар эми келиним менен кызым дагы жарышып иштеп атышат. Кылган иштерин тартып атышат, баскан турганын тартып атышат. Кудай жалгап келиним тиги кондитерский азыктарды жасап ошолорду тартып атат. Алар да аракетте болуп атышат. Алар дагы үй тапкан кол топтоп коюшту. Анан ошолордун көзүн ачып, бизге жол көрсөтүп, кыргыз элине ушу интернет дегенди билбей, телефон дегенди билбей, мен телефонду звонить эткенде эле билчүмүн, анан кийин алып укканды эле билчүмүн. Ошону билбей отурган мага окшогондорго көзүн ачып, жол ачып, нур көрсөтүп, жол көрсөтүп, ырыс кызын колуна берип койгон сиздерге рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Мындай жалпы сабактын өзү сизге түшүнүктүү боло алдыбы? Мындай бир кайсыл жактары сизге көбүрөөк жакты десем болот окутууда? Окутууда ошол мен тиги чындыгында баягы намаз окуйм, мен келиним менен кызым аркылуу эле уктум да. Анан кийин сенин сүйлөгөндөрүң кайталап атты. Ошо сен ошол жакта туруп чоң масштабдуу аудиторияда жаштарга баардыгын үйрөтүп, ийне жүйүнө чейин үйрөтүп, баардыгын жеңил түрү менен баштатып, 2 минуталык, 3 минуталык деп ошол менен баштатып, анан кийин көбөйттүрүп, иши кылып, өзүңдүн опыттарың баары жакты да. Жакты эми толук окусам эметет элем, мен келиним менен кызым аркылуу гана сенин немелериңди алып турдум да. Билимин, э? Жакшы. Сизге дагы ийгиликтерди каалайм. Албан болгон ушундай бир жакшы идеяларыңыз, ойлоруңуз чыга берген болсун. Дагы күчтүү чыгармаларыңызды күтөбүз. Каналыңызды дагы сизге 1-2 кеңеш катары айтып бере турган болсом, бул жактан аудио китеп деп туруп, жанына өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазып койсоңуз. Анткени адамдар дагы сизди атыңыз менен тааныса. Берге профилге дагы өзүңүздүн сүрөтүңүздү коюп койсоңуз. Анткени бул дагы мындай тирүүлүктүн, мындай живой контенттин алыматы болот да. Мисалы бул жерде китептердин ордунда өзүңүздүн сүрөтүңүз болсо, анда адамдар сиздин жүзүңүздү таанып, кийин сырттан дагы популярдуулугуңуз өсө берсе, ушул Дилда апа эмес беле, сиздин каналыңызды мен көрөт элем деп таанып жүрсө жакшы эмеспи туурабы? Ошолсуңардай сиз дагы көптөгөн чыгармаларды буйруса, идеялар келе берсин дейт элем. Дагы мындай бир күчтүү нерселер багындыра бериңиз. Мен ушу азыркы студиядан пайдаланып, мен аудиокитепти окуган бар, уккан бар, укпаган бар, пайдаланып ушу элге кайрылат элем да. Эмне үчүн азыркы жаштарыбыз кайрымсыз болуп атат? Эмне үчүн жанагындай наркоманияга берилип атышат? Андан берак эле жаш мектепте окуган балдар жанагы жыттаган аракеттери бар экен. Ошолорду эмне үчүн пайдаланып атат? Эмне үчүн Энатаны карлар үйүнө кыргыздар көбөйүп кетти? Мен эң чыгармамдагы максатым ошол. Элди ошо ыймандуулукка үндөө да. Ыймандуулукка үндөш үчүн, мисалы үчүн, мен ким деле болсо баласын аракет кылып чоң окууга укталат, баласын билимдүү кыла алат, баласын чоң офистерге отургузуп, эл башкарта алат, баласына байлык топтоп бере алат. Ыйман деген нерсени Кудай Таалам белек кылып берет экен. Ыйман каяктан жаралат, каяктан келет, Кудай кантип берет деген суроо ар бир адам пендесинде пайда болуш керек. Ыйман пайда болуш үчүн өзүң элге, журтка, эн атаңа, бир туугандарыңа, элиңе, журтуңа кызмат кылышың керек экен. Ал кызматты мен, мисалы үчүн, эн атам ошол кызматты кылып койсо, мен эн атам балдардын баардыгы бактылуулукка Кудай Таалам жолун өзү эле ачып коет экен. Эн атаңа кандай мамиле кылсаң, сен балаңдан ошол мамилени көрөсүң. Эн атаңды карлар үйүнө жеткирип койдубу, ал карлар үйүнө сен балаң да жеткирет.
Ошол эле Кудай таалам эч жактан издөө бара болбойт экен. Өзүңдүн жакшылыгыңды өзүңө, өзүңдүн жамандыгыңды өзүңө эле жаап коет экен. Ал эми ошо адептүү адам ошо контордо отуруп, эне атаң байлык берди, бийлик берди, эне атаң ушу жардам берди ошого жеткенге. Ошол адам коррупционер болуп элди жеп атат. Же калппы? Элди жеп качып кетип атат ошо кыйын адамдар. Ошол адамдар эле, адептүү адамдар эле сонун элге акыл үйрөтүп, бир офисти башкарып туруп эле ата энесин ит ордуна ойлобой, эне атасын жаман көрүп, бир туугандарын ойлобой, элге жакшы көрүнүп эле эне атасын карылар үйүнө жеткирип койгон адептүү кишилер көп. Ошон үчүн биз өзүбүз балдардан, келечектен үмүт кылсак, боорукерликке, адептүүлүккө, адамдарды сыйлоого, элге, журтка жакшылык кылууга, мисалы үчүн, баягы көзүң көргөндүк эмес, мен муну көргөндө эле сүйүнүп кеттим. Азирет Аалы, мен ушундай балам болсо экен, неберем баламко бар, ушундай неберем болсо экен деп тилек кылдым. Рахмат. Анан ушуга окшогон балдарды тарбиялоо үчүн эне аталар өзүбүз кызмат кылалы, өзүбүз эне атаны сыйлайлы, бир тууганды, элибизди, журтубузду сыйлайлы. Мисалы үчүн Нуржигит Кадырбеков айтты го, мен умурага чубак ажы менен барып калдым дейт. Ушунчалык сүйүндүм дейт. Мен президентский аппараттан баргандыктан мени чубак ажы айтты дейт. Мен сени башкача эң жакшы гостиницага орнотуп коеюн, Нуржигит деп айтты дейт. Анан мен ушу чубак ажы менен бир сапарлашып болуп, мен ушундай кишинин жанына барганга мен ушундай дилгир болуп жүрүп, анан Кудай таалам кошуп, мен ушунун кызматын аткарам деп ушундай болуп атсам, мен президентский мен гостиницага жатпайм деп чубак ажынын жанына кызмат кылайын деп жанында калдым дейт. Ой, чубак ажы мен чубак ажыга кызмат кылган жокмун дейт. Ушунчалык кичипейил, ушунчалык элпек, ыймандуу адам экен дейт. Менин кийимим оңдой коет дейт, бутуму кыйшык болсом аны оңдой коет дейт. Ошон үчүн ушу чубак ажыдай ушу көзүң көргөндүк эмес, Азирет Аалыны алыстан көрсөң, бир баатыр жанына келсең, бир киши дегендей бул баланы башкача элестеткен. Эми ушундай чет мамлекетте жүрсө, элдин баарын окутуп атса, баардыгына көзү жетип, ушундай байлыкты, ырыскыны агызып кирип атса, уктап атканда да ырыс келет экен бул балага. Анан бул кандай бала десем, менин баламдай эле жөнөкөй, ыймандуу, жакшынакай бала экен. Рахмат балам. Рахмат сизге дагы. Ушу Кудай таалам ушу канча адамдын соогуна калып атасың, өзүң айткандай, миллиондогон адамдардын соогуна калып ошолорго ырыскы жемин, талантын көзүн ачып, ырыскысын жемин таап берип атасың. Ушу Кудай сени себепкер кылды. Кудай себепкер кылыш үчүн сен Кудайга сүйгөн пендесиң. Ушу Кудайга сүйгөн пенде болуп эч астың тозулбасын, ооматың ташы ылдый көстө эмес, өйдө көстө өркөнүң өссүн. Эл аралык дүйнөдөгү эң жакшы блогер, ютубер деп коебу, ютуберлердин катарына кошул балам. Рахмат. Анан элге, журтка кызмат кылып, ушу патриот бала экенсиң. Патриот болуп, сенин балдарың дагы элге, журтка, өзүңө ушундай кызмат кылсын балам. Амин. Рахмат кылсын балам. Рахмат жон. Амин.